Sen ушундай свет менен жүрүп турасың да. Пока что Канчага гарри болсо ошончо ушул свет менен жүрүп. Англиялык жазуучу Джоан Роулингдин 67 тилге которулуп, жалпы 500 миллион нускада жарык көрүп, көптөгөн көркөм тасмалар тартылган фантастикалык курч окуялар китебинин каарманы жаш сыйкырчы Гарри Поттер менен эми оштук жаш көрүүчүлөр да сахнадан тааныша алышат. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисти Нурилим Нурлан уулу Гарри Поттердин ролун аткарат. Учурда кызуу даярдык иштери жүрүп жатат. Şu bizge атайын şu Қазақстандан режиссер чакырып Бекбулат Парманов деп Қазақстанның эл артисти. Şu Гарри Поттер деп чоң чыгарма алып, айтканда театр чапатырмак киришип, азыркы учурда ушу кызуу даярдык жүрүп жатат. Уже спектаклибиздин аягына чыгып калдык. Жакында марттын 17 күнү премьера жасайбыз деп турабыз. Бул атайын ушу окуучуларга, жаш өспүрүмдөргө деп тандалып алынган чыгарма. Эми премьерадан кийин азыр ушу үмүт кылып атабыз, эми жакшы чыгарма болуп, көрүүчүсүн тапкан, көрүүчүсү көп чыгарма болсо экен деп. Бизге да биринчи ушу Гарри Поттер коюлат дегенде кандай болот эми, сахнага кандай коет экен, режиссерго жолугат экен, бул да бизде ушундай ой болду. Аны кандай кылат, кандай ойнойт сахнада, кинонун атмосферасын сахнага алып келиш да кыйын да. Анан ошол жагынан баарыбызга кызыктуу болду. Режиссер келди, аны менен сүйлөшүүлөр болду. Ал бизге өзүнүн постановкасын түшүндүрдү, өзүнүн элдерге айтайын деп оюн түшүндүрдү. Анан азыр уже сахнада уже эртеге премьерада көрөсүздөр, сахнадагы ошо кинодогу атмосфера сахнада дагы болот. Бизге ал үчүн художниктер иштеп атат, костюмерлер, грим баардыгы. И формаларыбыз ошо кинодогу формалар окшош. Ошону окшош тапканга аракет кылып атабыз азыр. Артист Самат Акбарали уулу Кара Лордтун ролун аткарат. Айтымында терс каармандын ролун аткаруу бир кыйла оор болот. Биз азыр аябай кызуу иштөөдөбүз. Темный Лорд отрицательный роль болгондугу үчүн мен үчүн бул ролду чыгаруу абдан эле кыйын болуп жатат. Азыр дагы иштөө процессиндебиз. Андай мындай коллектив менен ар кимден агалардан, эжелерден сурап, режиссер менен кеңешип чыгарганга аракет кылып жатабыз. Буйруса 16 мартта премьера. Ошого азыр Жапатырмак Ош улуттук драма театры бүт баары аябай киришип, ушул спектаклдин үстүндө иштеп жаткан учурубуз азыр. Бул азыр мен болсо ошо Черный Лордтун гриминде отургам, азыр грим кылып аткан учурум. Чындыгында ооба терс каармандын ролун жаратуу абдан эле кыйын. Анткени менен биз актёрдо ушундай нерсе болгон, бизде окутуп жатканда кандай роль болбосун, ийне жибине чейин талдап чыгып, анан кандай болот, баскан, турган манерасын полный үйрөнүп чыгып, көрүп, окуп, ушундай нерселерди, майдан нерселерди табыш керек болот да. Анан терс каармандын ролунда чындыгында кыйын. Эмне дегенде бул өтө сложный роль десем болот да. Кичине эле нерседен көп нерсеге бурулуп кетиши мүмкүн деген сыяктуу. Анан ошо болушунча колдон келишинче аракет кылып жатам. Эми буйруса кандай болгонун эл көрүп, эл баалайт. Кымбаттуу мектеп окуучулары, Хогвартс силерди чыныгы сыйкырчы кылып чыгарат. Спектакльди коюу үчүн Казакстандын Астана шаарындагы Горький атындагы Орус драма театрынын көркөм жетекчиси, Казакстан Республикасынын эл артисти, белгилүү режиссер Бекбулат Парманов чакырылган. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисттери бул чыгарманы мыкты өздөштүрүп, өзгөчө даярдыктарды көрүшүүдө. Мен ушул Гарри Поттер мынау спектаклинде ушул Дамблдордун ролунда ойноп атам. Бул Дамблдор бул ошол сыйкыр мектебинин директору. Хогвартс мектебинин директору. Бул ушул
кичинекей кезинен өтө таланттуу болуп, анан кийин ошол өзүн окутуп аткан директор бунун таланттуулугун билип, ошо директор ошо Дамблдорго өзүнүн сыйкыр таягын белек кылып кетет да. Анан ошол белек кылып, анын өзүнүн ордуна директор кылып отургузуп кетет. Анан ошондо бул Дамблдор ак магия, кара магиялар менен согушат, өзү ак магия болот дагы, ошол эменди окутат да. Гарри Поттерди дагы окутуп, баягы аябай күчтүү кылып чыгарат да. Ошол Гарри Поттер кийин ошол кара магияны жок кылганга аракет кылып, күчүнүн жетишинче ошол агайынын жолун жолдоп, ошол чорный жанагы кара лорд менен чабышып, кара лорд акыры жеңип чыгат да. Бунун кинонун сериалдары да бар. Ошон үчүн мен Дамблдордун ролун ойноп аткандын себеби мени ошо режиссер ушул баягы кинодогу мугалимди элестетип мага ошону берди да. Мен чын эле өзүм да таң калдым. Эмеден сүрөттөрүн, анан ошо фильмдерден үзүндүлөрдү карасам, эмнегедир грим салгандан кийин эле, сакал мурт койгондон кийин эле окшошуп калдым да. Эми Кудай буйруса мынакей көрүүчүлөргө жакын арада тартуулайбыз. Мына көрүүчүлөр бул коюлган бул спектакльбиз чоңдор үчүн дагы, анан жаштар үчүн дагы, анан жаш балдар үчүн дагы бардыгына кете бере турган спектакль боло турган болду. Кудай буйруса, эми ошол бул режиссерибиз Казакстандан чакырылып келинди, Бекбулат Парманов деген агайыбыз. Эми ошол бизди ушу пластикага, кайрадан речке, кайрадан ушу баягы мурдагы окуп, эми мастерство актерага, ошолорго бүт баарын кайрадан эң башында ошо репетициянын астында ошолордун баягы көнүгүүлөрдүн бардыгын жасап, андан кийин спектакльге репетицияга чыгып атабыз. Кудай буйруса жакшы болот деген үмүттөбүз. Гарри Поттер бизге коюлат дегенде эле биздин атайын өзүбүздүн көркөм кеңешибиз бар, ошол жерге талкууланганда эле Гарриден башка нерсе коюлса болбойбу, атайын сырттан режиссер келип атса, бизге бир фестивальный вариантта бир эки жакка чет мамлекетке чыга турган спектакль коюлбайбы деп аябай талкуу болду. Бирок режиссердун өзү келип биз менен бетме-бет сүйлөшкөндө биз чындыгында биздин көрүүчүлөргө Гарринин коюлушу чоң ийгилик жаратат деп ойлондук да, кайрадан ойлонуп анан ушул нерсеге макул болдук. Бир гана артисттердин бул жашоодогу эң чоң бактысы сырттан келген режиссерлор менен иштешүү. Бул өтө чоң мастер-классты жаратат да. Бул өтө эле артисттерге буйруй бербейт бул бакыт, бардык эле артисттерге. Мен ушул коллективдин, ушул биздин театрга Бекбулат Сатаровичтин келиши бизге чоң сабакта, чоң мастер-класс. Мен агайдын мени тандап алып, мага ушу Минерва Маккаганалдын ролун бергени үчүн бир чети мага сыймык, бир чети кубануу. Артисттерде, чыгармачыл инсандарда 1% гана талант болот, калган 99% эмгек болот. Ушул процесстин үстүндө биз азыр иштеп атабыз. Спектакль Кудайым буйруп биздин зрительдерге, биздин көрүүчүлөргө тартууланса, чоң театрыбызга чоң стимул, чоң бир күч, чоң бир белек калат да агайдан. Режиссер менен иштешүүдө биз жаштар дагы, чоңдор дагы аябай чоң түйшүккө кабыл атабыз да. Бирок баягы аябай чоң эмгектин үстүндө сонун бир ийгилик чыгат деген жакшы кеп бар го. 40-50 делечи. Биздин сахнанын деле пири колдоп, Кудайым бир ушул спектакль чыкса, ушул режиссер менен иштешүү биздин артисттерге чоң бакыт, чоң ийгилик, чоң мастер-класс болот деп айтам. Агайдын келгенине чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөр 17-синде биздин премьерага келет деп үмүттөнөбүз. Дүйнөлүк бестселлер Гарри Поттер чыгармасын сахналаштырууга даярдыктар кызуу жүрүүдө. 17 мартта Гарри Поттердин сыйкырдуу дүйнөсүнө эсти оодарар курч окуялар спектакль коюлат. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.